Мына урматтуу Исхак Саматович, бая башында айтып атпадыкпы? Сиз айтып атпайсыз касташкан деп. Эчким касташып аткан жери жок. Ким касташып атат? Бул бир. Жамага тиешелүү айтып аткан болсоңуз, мен сизге дагы жооп берип коёмун. Бул бир. Экинчисинен, бул 1965-жылы мен чоң жигит болгом дейт. Сиз чоң жигит болгон эмессиз. 1965-жылы. Сиз кичинекей 5 жаштагы жаш бала болгонсуз. Бул эки. Анан эми мыйзам боюнча суроолорду берсеңиз жакшы болот эле, себеби дегенде мыйзамдын мына алып келген мыйзамыбыз кайсынын жери туура эмес. Кайсынын жерин биз туура эмес кылдык. Ушуга чейин көптөгөн сиз дагы именно көптөгөн интервьюлорду бердиңиздер. Элдерге, шайлоочуларыбызга, эл журтка көптөгөн маалыматтарды бердиңиздер. Бул жери мындай болгон, бул жери мындай болгон деп айттыңыз, мына биз жооп берели. Айтыңыз, мына мыйзамдын бул жери туура эмес болгон, бул жери туура эмес алгансыңар, туура эмес бергенсиңер деп. Видите ли? Бардыгы туура болгондон кийин анда али кычып эле ар түрдүү сөздөрдү бере бериш кереги жок деп ойлоймун. Рахмат. Исхак Абсаматович, буга чейин жүздөгөн эле ратификациялар ушундай эле өтүп жүрөт. Эки министр кол коет, же болбосо эки өлкөнүн ортосунда башка уполномоченный адамдар кол коет, анан силерден ратификациядан өтөт, андан кийин мага барат, анан мен кол коёмун. Эгерде бүгүн силер ушуну өткөрүп берсеңер, колдоп бере турган болсоңор, анда эки президент ратификацияны бекитип кол коюп берет. Бүттү, ошондон кийин күчүнө кирет. Түшүнүктүү. Билесиз да, билип туруп эле анан сурай бересиз. Жок, эми кээ бир учурда өкмөт башчы кол коюп, кабинет министри кол коюп, андан кийин ратификациядан кийин президент кол коет, заключительный. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, Нурлан Тургунбекович. Мен советтик периодто төрөлгөм, Кемпероват курулуп атканда мен уже бир аз акыл кирген жигит болгом да. Түшүнбөсөм да. Ар бир келишимди ишке ашырса болот. Элдин арасында, эки элдин арасында тынчтыкты сакташ керек, достукту бекемдетиш керек. Бул жалпыбызга түшүнүктүү талап. Мен бир нерсеге сиздерди чакырат элем. Айрыкча мына баяндамачы жолдош өкмөттүн башчысынын орун басарына жана президентти. Келгиле, мамлекетибизде касташканды токтотолу. Мен кыйкыргыч эмесмин. Мен сындоочу кээ бир учурда болом. Түшүнөсүңөрбү, түшүнбөйсүңөрбү, бирок мамлекетчил деген түшүнүктү мен абдан жакшы билем да. Биз деле көптөгөн убакытта, мисалы үчүн ошол эле Өзөн куш боюнча, Каркыра боюнча убагында мен каршы добуш бергем. Бирок мыйзам күчүнө киргенде биз жашап кете бергенбиз да. Турмуш кете берет. Кастык калбаш керек. Элибизди бүгүн бөлүп алып, кийин чогултуш кыйын болот да. Ушул парламент талаша турган жер. Ар кандай пикир болушу мүмкүн. Боло берсин, талаша турган иште капа болбош керек бул жерде. Бирөө түшүнөт, бирөө түшүнбөйт. Бирок туруп эле бири-бирибизди күнөө койгон, мен ойлоп атам, бул чоң ката кетирип атабыз да. Эми келишим боюнча. Меники жөнөкөй суроо. Келишимге ким кол койду? Президенттин тапшырмасы менен. Өкмөт башчыбы же ким? Камчыбек Кыдыршаевич ким кол койгон келишимге? Көрүнүп турбайбы, министр иностранных дел? Жок, келишим ратификация. Жазылып турбайбы? Я. Ратификация. Ратификацияга президент кол коет да. Президент кол койгон да. Силер алгандан кийин мыйзамга өзүңүз билесиз го, эмне сурап атасыз аны? Жок, жана келишимге. Келишимге ратификацияга чейин министры иностранных дел подписали. Так? После ратификации, как вы уже хорошо знаете, будет подписывать наш уважаемый президент. Жок, ал мыйзамды. Мыйзам түрүндө. Жок, мен айтканым, эл аралык келишимдерди ким кол койду деп сурап атам да мен. МИД кол койду да, бул өтө турасы. Тышкы иштер министри койду экөөнүн тең. Келишимге макулдашууга. Ооба. Өкмөт башчы, өкмөттүн кабинет министринин башчысы кол койсо, ошондо туура болмок да. Өзбек тараптан ким кол койду? Алар дагы министр иностранных дел кол койду. Урматтуу Исхак Абсаматович, мындай да. Келишимге кол койгондо эмес, ратификациядан кийин в любом случае президенттер кол коюп мыйзамга айланат да булчу. Жок, Камчыбек Кыдыршаевич. Келишимге бул жерде комиссиянын жетекчилери кол койсо деле болмок. Госкомиссия по делимитации демаркации. Но бирок биз Конституция боюнча эл аралык келишимдерге же президент кол коет, же ал тапшырма берет бирөөгө. Ошол себептен ким кол койду деп мен сурап атам. Сиз айтканда көрүнүп турат деп мен баарын подпистерин тааныбайм да. Ошого сурап атпаймынбы? Фамилия жазылган жок, просто кол коюлуп турат. Мен тааныбайм колуну. Аскар Акаевдики билет элем. Аныкында жакшынакай болчу. А силердин кол койгонуңарды мен билбейм да, ошого сурап атам да.
Жөн сиз окубай айтпайсыз. Бул жерде жазылып турбайбы? Башында МИД кол коюлган деп, тышкы иштер деп турбайбы? Окубай айтпайсызбы? Эмне кылайын? Жок, Кыргыз республика үчүн деп турат. Өзбек республика үчүн деп турат. Ким деген жок болуп атат да. Өзүм тактоо иретинде сурадым. Сураңыз дагы. Мен жооп берип коеюнчу, Камчыбек Кыдыршаевич. Түшүндүрүп берсеңиз. Исхак Абсаматович, буга чейин жүздөгөн эле ратификациялар ушундай эле өтүп жүрөт. Эки министр кол коет, же болбосо эки өлкөнүн ортосунда башка уполномоченный адамдар кол коет, анан силерден ратификациядан өтөт, андан кийин мага барат, анан мен кол коёмун. Эгерде бүгүн силер ушуну өткөрүп берсеңер, колдоп бере турган болсоңор, анда эки президент ратификацияны бекитип кол коюп берет. Бүттү, ошондон кийин күчүнө кирет. Түшүнүктүү. Билесиз да, билип туруп эле анан сурай бересиз. Жок, эми кээ бир учурда өкмөт башчы кол коюп, кабинет министри кол коюп, андан кийин ратификациядан кийин президент кол коет, заключительный. Мейли, бул эми техникалык. Адилет министрлигине айтат элем. Сиз урматтуу министр, өкмөткө жардам беришиңиз керек. Сиз негизги министрликти билесиз да. Жанагы регламентке дал кирген корутунду керек. Колуңардан келет ал нерсе, аны жасаш керек болчу да. Кыйын эмес да ал. Сиз бизге айтып атасыңар, күнүгө эл аралык келишимди карап атасыңар, ал аргумент туура эмес да. Мыйзам мына президент кол койду, эртең менен төрага куттуктады бизди жаңы мыйзам менен. Жазылып турат да. Эмне бул жаман талап, же Модумаров бул же Кадырбеков жаман талап коюп атат. Бул тактоо иретинде. Урматтуу Исхак Абсаматович, мен урматтап жооп берип атам. Мен жаман талап дегенде жокмун. Мен башынан айттым, мен жанында жок экен ал жаңы регламент, мен көрөйүн деп. Анан мен жооп берип атып, ошо конституциялык мыйзамда, жанагы конституциялык сот боюнча конституциялык мыйзамда жанагы талаптар турат деп айттым. Обращение в случае наличия неопределенности и при наличии обращения деген. Анан ушул маселелер негизги демилгичиде болот да. Көп маселелерде. Бул жерде демилгичиде эле, азыр көрүп атам заключенияларда жазып атат, что они считают, что нет необходимости такого заключения деп. Биз юстиция министрлиги юридико-техникалык оформление жагынан компетенция госорганы инициатору жана процессуальный аспект боюнча өзүнүн көп маселелерди коюп иштедик. Рахмат. Мына урматтуу Исхак Абсаматович, бая башында айтып атпадыкпы? Сиз айтып атпайсыз касташкан деп. Эч ким менен касташып аткан жери жок. Ким касташып атат? Бул бир. Же мага тиешелүү айтып аткан болсоңуз, мен сизге дагы жооп берип коёмун. Бул бир. Экинчисинен, бул 1965-жылы мен чоң жигит болгом дейт. Сиз чоң жигит болгон эмессиз. 1965-жылы. Сиз кичинекей 5 жаштагы жаш бала болгонсуз. Бул эки. Анан эми мыйзам боюнча суроолорду берсеңиз жакшы болот эле. Себеби дегенде мыйзамдын мына алып келген мыйзамыбыз кайсынын жери туура эмес. Кайсынын жерин биз туура эмес кылдык. Ушуга чейин көптөгөн сиз дагы именно көптөгөн интервьюлорду бердиңиздер. Элдерге, шайлоочуларыбызга, эл журтка көптөгөн маалыматтарды бердиңиздер. Бул жери мындай болгон, бул жери мындай болгон деп айттыңыз, мына биз жооп берейли. Айтыңыз, мына мыйзамдын бул жери туура эмес болгон, бул жери туура эмес алгансыңар, туура эмес бергенсиңер деп. Видите ли? Бардыгы туура болгондон кийин анда али кычып эле ар түрдүү сөздөрдү бере бериш кереги жок деп ойлоймун. Рахмат.